Kuda kalasa uşu su menen mınacaktı keng saydı. Jap jaşıl kılıp bak kılavuz da bak. Эми кең сайлыктар суга суу менен толук камсыз болот. Бул үчүн мындан 15 жыл мурун курулуп ишке ашпай калган насостук станция оңдоп түзүүдөн өттү. Кала бийлиги 6 ай бою колдонуудан чыгып калган станцияны калыбына келтирүү жумушун алып барып, ишке киргизүү алдында сыноодон өткөздү. Mına su. Mına su. Kana bismillahirrahmanirrahim. Kana bismillahirrahmanirrahim. Sonum oldu. Buna gel. Jolday olsun su olsun. Buna gel. Buna kara çıkma, suyunu kara. Жаңы конушта кийинки жылдан тарта дыйканчылык жана жашылдандыруу иштерин колго алуу зарылдыгы айтылды. Какыраган босталага көчөт отургузулат. Бул багытта жергиликтүү эл менен биргеликте тыгыз иштешүү аракети көрүлөт. Mına ketти su. Mına koça koyunuzlar. Mına kuda kalasa su ketти. Mına bugün tarihi gün desek bolot, tarih desek bolot. Mına kuda kalasa bizim mэрия şu menin jetekçiligim aslında tarihta kaldı desem жаңылышпайм, анткени жана мен айтып кеттим. Ушул жаңы Кеңсай конушу 1988 жылы башталган экен. 1988 курулуп баштап токтогон. 2004 жылы баштап дагы токтогон. 2011 жылы баштап дагы токтоп калганда, мына Кудай кааласа биз келгенден баштап мынакей 6 айдан бери тынымсыз жумуш болду. 6 ай. Жаңы насосторду койдук. Жаңы тетиктерди алып келип койдук. Тоюз ушул жерге Кеңсайдын элине ушундай суга суу чыгаруу боюнча маселени чечтик. Эми Кудай кааласа мынакей көрүп турасыңар, бул жерде суунун көлөмү кампада 80 000 куб суу турат ушул жерде. 80 000 куб суу турат. Муну бир толтуруп, жана көрдүңүздөр киргенде эки чоң движок турат, мотор. Ошону по очередь иштетебиз. Бир насосту, бир движокту 2 саат, аны өчүрүп кийинкиси 2 саатта мындай 5 перебойну иштетип, муну толтуруп алабыз. Муну толтуруп эле сууну муну толтуруш үчүн абдан көп каражат кетет. Абдан көп акчаны талап кылат. Ал жерде 1600 киловатт саатына тогулат. Биз могу кампаны толтуруп алып, полну толтурабыз, анан жарымдаган акыры муну расход кылып, могу жактагы жашаган жашоочуларга беребиз дагы, азайган сайын улам толтуруп турабыз. Эми жана айтып кетпедимби, азыр тетек өтөлү, мына Кеңсай жанагындай купку тала да. Ошону Кудай кааласа ушул суунун жардамы менен, суга суунун жардамы менен Кеңсай конушун бак кылышыбыз керек. Мындан 15 жыл мурун Ош шаарынын 3000 тургуну үчүн Кеңсайдан 800 гектар жер тилкеси турак жай курууга бөлүнгөн. Бирок зарыл шарттардын жоктугунан улам калктын көчүп келиши кечеңдеп келген. Ошону менен бирге ушу президентибиздин, урматтуу биздин генералыбыздан, шаар мэрибиздин ушу урматтуу ушуларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына 15 жылдан бери козголбой турган ушу Кеңсайыбыздын чоң көйгөйлөрү мына бүгүн чечип берип отурат. Ушулардын кылган иштерине Алла таалам ыраазы болсун, ошондой иштерин ийгилик, ден соолуктары чың болсун. Ар дайым ушу элдин кызматында жүрө турган биздин урматтуу, сыймылыктуу, сүйүктүү ушу биздин башчыларыбыздан болуп, ушулардын өмүрлөрүнө жакшы тилектер этебиз. Амин. Аллаху акбар. Маалыматка ылайык, насостук станция сентябрь айынын аягына чейин пайдаланууга берилет. Бул тууралуу мэр Жеңишбек Токтурбаев техникалык жыйын учурунда билдирген. Сууну өчүрбөй тур. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы, Ош. Так, мына тикенектерин баарын Кудай кааласа жок кылып, мына какыраган чөлдү, таланы Кудай кааласа сонун кылып бак кылабыз.